Жарандык кийим кийип, бирок аскердик сапта турган бул жигиттер жазгы аскердик чакыруу аркылуу армияга кетип жаткан 18 жаштан өткөн жаштар. Алардын баары өз калоосу менен мекенди коргойм деген чечим кабыл алышкан. Ар биринин максаты бир: мекенчилик сезими менен өлкөнү коргоо ар бир эр азаматтын ыйык милдети деген түшүнүк. Өз калообуз менен барып мектепке кызмат кылган кетебиз. Эл журтубузду, ата энебизди коргош үчүн. Сезимдер башка кылат, баары толкуна болот келсең. Ошо баарыбыздын бир жылыбыз бир айда өтүп кетсин эртерээк. Барып служба алып келебиз. Ош шаарындагы топтоо пунктуна келгенге чейин жаштар аскердик дарыгердик комиссиядан кылда текшерүүдөн өтүштү. Ден соолугу жана салмагы талапка жооп берген жигиттер тандалып алынды. Ошол эле учурда алардын физикалык даярдыгы дагы текшерилди. Жазгы призывда ушинтип Ош, Баткен облустарынын баардыгы ушул Ош шаарына топтолот. 8 аскер комиссариатынан 8 районунан ар бир аскер комиссариаты балдарды алып келип, жалпы 2001 жылкыдан баштап 2008 жылкы балдарга чейин ушундай тактоо иштерин жүргүзүп, жана медкомиссия өткөзөбүз. Бардыгы ошол каалоочулар негизи. Билими жогоркулар бар, орто билимдүү бар. Ошонун бардыгын мындай тастыктап, аларга мындай айтканда военкоматта ВУЗ деген бар, военный учетный специальность дейт. Келечекте ошол биздин мындай айтканда жоокерлер, аскер кызматкерлер ошол военный учетный специальность ВУЗга ээ болушат да. Балдарынын аскерге кетишине каршы болбой, мекенди коргоого аттанган уулдарын ата-энелери сыймыктануу менен узатып жатышкандыгын айтышат. Эр жигит эл четинде, жөө бетинде дейт. Мына жигиттерибиз чоңоюп, элди жерди коргоп, чоң жигит болуп калышыптыр. Биз өзүбүзчө сыймыктанып отурабыз. Аман асен барып келишсин. Эң сонун ата-энелик сезим болуп атат. Аллага аманат. Ош шаардык комиссариятынын атынан өз эрки менен уулум Мамат Азимов Уран армияга бардат. Эли журтун коргогон үчүн рахмат. Мына бүгүн Кыргыз Республикасы үчүн мына неберелерге биринчи пазып ата мекенди коргоого кетип жатышат. Бул мен ушул жерге 1976 жылы келип өзүм кеткен элем. Мына бүгүн неберелерди ата мекенди коргоп, ушул балдарыбыз жакшы коргосо биз тынчыктайбыз. Мына Орозодо жакшы айларда кетип атат. Ушул балдарыбызга тилегибиз ак ниеттен жакшы кабыл болсун. Мекенди коргоп, чегараны мекен тутуп, элибизге, мекенге сак саламат кыргыз элинде кызмат кылган эр жигиттерден болсун. Азыркы балдар жаш 1 жылга барып келет. Биз убагында 2 жыл 3 жыл служба кылганбыз. Мен айтам, ушу небереме дайыма тарбия берип жүргөнмүн. Кудай кааласа, балдарыбыз кыргыз эли үчүн Манастын урпактары ата мекенди коргойт. Бул Ош облусунан өз калоосу менен аскердик кызмат өтөөгө жөнөп жаткан жигиттер, алар Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарындагы аскер бөлүктөрүндө кызмат өтүшөт. Учурда өлкөдө жазгы чакыруу өнөктөгү жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык 18 жашка толгон ден соолугу үчүн ар бир жигит мекенди коргоого милдеттүү. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.